Ошол себептен дейт. Демек, ошол себептен де улантып атат, мына карагыла. Ошол себептен психологдор жана гомеопатика жаатындагы адистер адамдарды 3 ири топко бөлүп, ар бир топко кирген кесел адамдарга таандык мүнөздөрдү аныктап, кимисине кандай дары берүү керектигин тастыкташкан дейт. Ошол себептен дейт мына. Кайсы себептен болду ошол? Чалдыктырышы, физиологиялык ооруларга чалдыктырышы ыктымал экен деп атат, Ошол себеп болуп атат. Демек, натыйжа не болду кийинки сүйлөмдүкү? Натыйжабыз 3 ири топко бөлүп дейт. Ар бир топко кирген кесел адамдарга таандык мүнөздөрдү аныктап, кимисине кандай дары керектигин тастыкташкан дейт. Демек, 3 топко бөлүптүр мына. Биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ. Себеби эмне болуп атат? Себеби ошо жана кубулуштар ооруларга чалдыктырып атат. Ооруларга чалдыктырды. Биринчи себеби, анан экинчиси эмне кылды? Окумуштуулар ушу чалдыктыргандан анан себеби бул кичине татаалыраак себеп болуп атат. Көрдүңөрбү? Мындай бири-бирине байланыштуу турат. Анан окумуштуулар ооруларды ушундай 3 топко бөлүп, анан үчөөнө 3 түрдүү дарыларды дарыларды жазыптыр. Мына 3 түрдүү экен деп атат. Мына ошентип биз эмне кылдык? Могул биринчи абзацты силер менен мындай талдап карап көрдүк. Эми бул метод бардыгын монтип азыр талдап биз үйрөнө берсек, биз көнүп калабыз себеп натыйжа. Анан тексттерди окуганда, бат эле окуп баратканда уже бизде анализ жүргүзүү автоматтык түрдө мээбизде иштей баштайт.